Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен жума күнү жаңылыктар менен алатуу маалымат программасы түз эфирде. Жаңылыктардын жыйынтыктоочу топтому Лунара Мамытова Жана Мирлан Маматалиев тааныштырабыз. Алгач адаттагыдай эле күндүн маанилүү окуяларынын кыскача анонсун сунуш кылабыз. Ак тилек өткөрмө жайында унаалардын чоң кезеги түзүлдү. Кыргыз дыйкандары жашылча жемиштерин бекет аркылуу Казакстанга ташып баштады. Түштүк Кореяга барбай туруңуз. Түштүк Кореяда жакынкы чыгыш дем алуу синдрому жайылууда. Максат Чекиев үй камагына чыкты. Кыргыз эл акыны бир нече жыйнактардын автору Анатай Өмүрканов 70 жашта. Жайдын келиши менен ак тилек өткөрмө жайында унаалардын чоң кезеги түзүлдү. Анткени кыргыз дыйкандары жашылча жемиштерин бекет аркылуу Казакстанга ташууда. Регламент боюнча жүк ташуучу унаалар ак тилектен канча убакытта өтүп кетиши керек? Өткөрмө жайдагы азыркы абал менен Гүлнара Касымбекова таанышып келди. Ысык-Ата тараптагы ак тилек өткөрмө жайында күндө кечинде унаалардын чоң кезеги. Анткени жашылча жемишин чоң унааларга жүктөгөн дыйкандар жолго кечкисин чыгат. Себеп таңга жуук товарды Казак базарына бузулбаган түрдө жеткирүү шарт. Ак тилек өткөрмө пунктунан күнүнө 2000 тоннага жакын жашылча жемиштер Казакстанга ташылат. Алардын басымдуу бөлүгү картошка, сайвис, капуста. Бул жашылча жемиштер Баткенден жана Аравандан ташылып келет. Рустам жайдын камын кышында көрө баштаган. Өзү өстүргөн жашылча жемиштерди ортомчусуз Казакстанга импорттоо үчүн жүк ташуучуна сатып алган. Анысы жемиштерди бузбай, сынынан кетирбей, жетчү жерине жеткирет. Анткени унаанын муздаткычы бар. Бул жолу Казак базарына сайвис ташууда. Тоже фермер и тоже водитель. Бир айдан бери өзүм өстүргөн жана кошуналарымдын жашылчасын Казакстанга сатып атам. Ооба, ак тилектен өтүп кетүү үчүн бир аз туруп калабыз. Эми унааларды, документтерди текшергенге убакыт кетет да. Буга чейин ак тилектен Казак тарапка жашылча жемиштерди өткөрбөй жатыптыр деген кептер тараган. Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү жеринен абал менен таанышты. Документи туура, сапаттуу биздин продукциялардын бардыгы эч кандай тосуксуздуксуз Казакстан Республикасына жана Россияга ушул жерден экспорттоп жатканын биз өз көзүбүз менен көрдүк. Айдоочулардын айтымында кыргыз тарап бир унаны толугу менен 10 мүнөттүн аралыгында текшерип кое берет. Бирок ал үчүн тийиштүү документтердин баары колдо болуш керек. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Чүй облусу. Кыргызстан айыл чарба продукцияларын иштеп чыгарууну 90%га чейин көбөйтүшү керек. Бул туурасында премьер-министр Темир Сариев экспорттоо өнүктүрүү боюнча өкмөттүн планы менен тааныштыруу учурунда билдирди. Анын айтымында экспорт түзүмүндө баалуу металлдар биринчи орунда турат. Ошол эле учурда агрардык секторду өнүктүрүү менен товар сыртка ташысак болот. Бирок ал үчүн сырьёну иштеп чыгаруу маселесин ойлонуштуруу зарыл. Кыргызстандын көпчүлүк калкы айыл чарба менен алек. Бирок анын 15% гана иштелип чыгат. Калганы сырьё түрүндө сатылат. Түшүмдү жыйноодо, ташууда, сактоодо жана аны ишке ашырууда чоң жоготуулар болууда, деди Сариев. Премьердин айтымында мындай абалдан кайра иштеп чыгарууну өнүктүрүү менен чыкса болот. Учурда өкмөт бул багытта иш жүргүзүүдө. Эгерде өкмөт өндүрүлгөн продукцияны иштеп чыгарууну 90%га көбөйтсө, экспорттук мүмкүнчүлүк кыйла кеңейет. Акыркы бир сутка аралыгында Түштүк Кореяда жайылып жаткан жакынкы чыгыш дем алуу синдрому деген вируска дагы 14 адам чалдыкты. Коркунучтуу дарт катталган май айынан бери Түштүк Кореяда 10 чакты адамдын өмүрү кыйылды. Ал эми жуктургандардын саны 122ге жетти. Түштүк Кореялык адистердин айтымында көрүлгөн аракеттерге карабай абал опурталдуу бойдон калууда. Бул өлкөдө 3441 кыргыз жараны бар. Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев Кыргызстандын тиешелүү кызматтары тарабынан кандай чаралар көрүлүп жатат билип көргөн. Түштүк Кореядагы вирустан улам Манас аэропортунда көзөмөл күчөтүлгөн. Эл аралык аэропортто ар бир жүргүнчү жана учактын экипажынын температурасы текшерилип жатат. Эгер дененин жылуулугу жогору болсо, дароо кошумча каралат. Биздин сотрудниктер бардык пассажирлерди ошо тепловизор менен текшерип, көңүл буруп, ушул менен карап турушат пассажирлерди. Если пассажирдин температурасы бар пассажир болсо, биз өзүбүздүн санитар контроль пунктка алып кетебиз. Ал жерден өзүбүздүн мероприятияны колдонобуз. Жугуштуу оору тутанган Түштүк Кореяда 3,5 миңге жакын кыргыз жараны бар. Алардан башка дагы ондогон адам ар кандай себеп менен ал жерге каттап турат. Мисалы, алардын бири Мундуз Жанадил кызы. Ал Корея косметикаларын ташуу менен алектенет. Ишкер вирус оорусу башталганы коопсуздук үчүн сапарын токтоткон. Корей косметикасын сатып иштегениме дээрлик 3-4 жыл болуп калды. Бирок Түштүк Кореяда коркунучтуу абал жаралды. Ошол себептен барбай элемин. Ошондуктан заказ аркылуу товар алып иштеп атам. Ушул күндөрү вирус жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. Илдет алып жүрүшү мүмкүн деп карантинге алынгандардын саны 1300 адамга чамалады.
мерс вирусуна кабылгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Азыркы күндө Кыргызстан жарандар арасында коронардык вирус мерс менен ооруган жок. Ооругандар жок. Кырдал Кыргыз Республикасынын элчилигинин көзөмөлдөсүндө Индеттин алдын алуу үчүн жүздөгөн мектеп, бала бакча жана окуу жайлар жабылды. Көптөгөн иш-чаралар токтотулду. Бул вирус адамдын дем алуу органдарынын жабыркатары айтылууда. Ооруну Аравиядан келген адам ала келгени жана ал төөдөн жугушу мүмкүн деп болжолдонууда. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. Дүйшөмбү күндөгү катуу шамал 2 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Нөшөрлөп жааган жамгырдан, катуу шамалдан жана селден жабыркагандар канча чыгымга учураганын Жарандык коргонуу комиссиясы учурда изилдеп жатат. Жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандарга кенемте кандай ыкмада берилет? Мээрим Бакир кызы токтолот. Дүйшөмбү күндөгү катуу шамал республиканын дээрлик бардык аймактарында болду. Ал эми нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел дагы жүрдү. Натыйжада жүздөгөн үй жабыр тартты. Ошондой эле Суусамыр өрөөнүндө ондогон майда мал жандыктар өлгөнүн жергиликтүү тургундар бизге кабарлады. Жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандардын баарына чыгым тартканына жараша кенемте төлөнүп берилет. Бул үчүн Каржы министрлиги өзгөчө Кырдаалдар министрлигине жыл сайын 1 миллиард 800 миллион сом бөлөт. Мындан тышкары күтүүсүз кырсыктар үчүн кошумча 100 миллион сом каралды. Бир кырсыктар болуп, акчалар керек болуп калса, бул министрликтер кошумча дагы бизге кайрылышат. Ошо кошумча акчаны дагы өз учурунда баягы каржылап бергенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө биз июнь айынын биринчи фин планында ушу өзгөчө Кырдаал министрлигинин берген заявкасын толук канааттандырганбыз. Бирок күтүүсүз жаратылыш кырсыгына кабылгандардын баарына эле кенемте берилбейт. Тагыраак айтканда 4-чү даражадагы чыгымга учурагандарга 50 000 сом кайтарымсыз берилет. Же 200 000 сом пайызсыз насыя берилет. 5-чи даражадагыларга 200 000 сом, 2-чи, 3-чү даражадагы жабыркагандар 10 000ден 50 000 сомго чейин алат. Ал эми унаалар, дүкөндөр же дагы башка объекттер үчүн кенемте берилбейт. Өзгөчө кырдаалдардын классификациясы бар, өкмөттүн токтому менен бекиген. Ошол классификацияга жараша 3 цифрдан ашкан атуулардын ошо үйүнө. Андан тышкары ошо жана жер титирөө боюнча бар, селевой потоктор боюнча бар, үйдүн ошол эки эгер кулап жана жашоого мүмкүнчүлүгү болбой калган учурда бул ошол эки 5-чи класстагы, то есть 5-чи даражадагы чыгым болуп эсептелет. Учурда селден жана шамалдан улам жабыркагандардын чыгымдарын Жарандык коргонуу комиссиясы изилдеп жатат. Андан соң канча каражат колдонулары белгилүү болот. Мээрим Бакир кызы, Элдияр Асанбаев, Коомдук биринчи канал. Өлкөдө жылына жол кырсыктарынан 100дөн ашык бала каза болот. Бул туурасында Ички иштер министри Мелис Турганбаев өкмөт жыйынында билдирди. Анын айтуусунда соңку 5 жылда коомдук унаалардын катышуусундагы авариялардын саны өсүп, 400дөн ашык адам көз жумган. Ал эми акыркы 10 жылда 10 000ден ашык киши набыт болуп, 70 000 денесине жаракат алган. Жол кыймылындагы көйгөйлөрдү чечүү жана кырсыктарды азайтуу чараларын караган министрлер кабинетинин жыйынынан Бурлай Пусурманкулованын материалы. ИИМ жетекчиси Мелис Турганбаевдин айтуусунда жол кырсыктарынын себепчиси айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгы. Былтыр алардын күнөөсү менен 6000 кырсык болуп, 923 адамдын өлүмүнө себепкер болушкан. Жөө жүрүүчүлөрдүн жолдо туура эмес жүрүүсү да көп учурда өлүмгө алып келүүдө. С 2010 года автоунаалардын санынын көбөйүүсү чөйрөдөгү абалдын начарлоосуна кошумча болууда. 2010 жылдан бери унаалар 2,5 эсеге көбөйүп, былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча миллиондон ашты. 2014 жылы жол кырсыктарынан 112 бала каза болуп, 2000ге жакын ар кандай деңгээлде жаракат алды. Жыл башынан бери 25 өспүрүм көз жумган. Жол кырсыгынан балдардын өлүмүнүн көбөйүүсү өкмөт башчыны тынчсыздандырды. Мунун алдын алууда облус өкүлдөрү көрүп жаткан чараларга кызыкты. Ош шаары боюнча 3 эсе өсүп кеткен балдардын өлүмү. Жалал Абад обласу боюнча 53,8 эсеге. Ысык көл боюнча 66,7% өсүп атат. Ар бир кырсык, ар бир ситуация көзөмөлдө эле болуп атат. Бирок эмне чара кабыл алдыңар? Карадыңар, эмне чара? Мынакей биринчилерден болуп, биз мына тоңдо былтыртан бери азыр толук көл боюнча видео көзөмөл коюп бүттүк.
Өкмөт башчынын орун басары Абдрахман Маматалиев кырсыктын көбөйүшүн жолдордун начардыгынан көрөт. Анын пикиринде ички жолдорду оңдоо менен кесепеттерди жоюу мүмкүн. Ал эми айдоочунун эрежени так сактабай, унааны башкарууда жоопкерчиликсиз мамиле жасоосу күбөлүктү оңой олтоң алганынан кабар берет. Ошондуктан күбөлүк берген мекемелердин лицензиясын кайра кароо керек дейт Маматалиев. 65-ин таптакыр лицензиясын алып салуу жөнүндө маселе бүгүн көтөрүлүп атат. Ошол эле мезгилде бул лицензия берүү системасына кайра карап чыгуу зарыл. Бүгүнкү күндө Илим жана Билим берүү министрлиги лицензия берет экен, ал жерде жанагы транспорт боюнча адистер дээрлик жок эсе. Айдоочулук күбөлүктү бир органдан экинчисине өткөрүп берүү көп убакытты талап кылат. Темир Сариев лицензиясы бар мекемелерди унаа айдоого уруксаат берүүдө тыкыр көзөмөлгө алып, жол кайгыл кызматында тартип орнотуу тапшырмасын берди. Бурулай Сурманкулова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1-канал. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Максат Чакиев үй камагына чыгарылды. Бишкек шаардык соту маалымдагандай, оор айыптоолорго карабастан сот аны үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Эске салсак, райондук сот аны камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Чакиев пара берүү жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Учурда Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тарабынан териштирүү иштери жүрүүдө. Максат Чакиев бул башкармалыктын кызматкерине 91 000 сом пара берип жаткан учурунда кармалган болчу. Баткен облусунда 8 000 гектардан ашык жайыт Марокко чегирткелеринен тазаланды. Ал эми Ош облусунда өмүрдү бирге сактайбыз акциясынын алкагында көчмө кан берүүчү пунктка бардык калуучулар чакырылды. Эми ушул кабарлар менен кененирээк Ош студиясынан тааныша аласыздар. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Рахмат, Лунара, саламатсыздарбы? Баткен облусунда 8 000 гектардан ашык жайыттар Марокко чегирткелеринен тазаланды. Өсүмдүктөргө олуттуу зыян алып келген чегирткелерди жоготуу үчүн аталган аймакка атайын учактар тартылып, кыска аралыктын ичинде Кадамжай, Баткен районунун аймактарындагы тоо кыркалары зыянкечтерден толук тазаланды. Баткен районундагы Кулан жайлоосундагы жаңыдан өсүп чыккан чөптөрдү эле эмес, шыбактарды четинен каптап кирген чегирткелерге чара көрүү үчүн тургундар жергиликтүү бийликке кайрылышкан. Чегирткелердин очогу техникалар жүрө албаган бөксө тоолорду каптагандыктан алар тезинен жок кылуу үчүн атайын учакта чакыртылган. Бул негизи тоонун арасында машина жетпеген жерди самолет менен оңой иштелет да. 4-төн бери иштеп атабыз. 2950 гектар обработка кылдык чегирткени. Населениянын жалып жок. Кудай буюрса ишти аяктап атабыз. Адистердин маалыматтарына таянсак, Марокко чегирткелеринин ар бири 2 граммга чейин өсүмдүктөр менен азыктанышат. Ошого удайлы өтө бат көбөйүшүп, эгин талаларын, жайыттарды да жылкыдай жеп киришет. Уже таркалып жатканда кырдаал өтө кыйын болгон эле. Себеби бүт бардыгы менен зыянкечтер өсүмдүктөр бүт баарын кыйып жибермек да. Ошону алдын ала малды, жайытты сактап калуу үчүн биз орчундуу маселени чечип алдык негизи бүгүнкү күндө. Бир жумадан бери көрүлгөн чаранын натыйжасында Самаркандек айыл аймагындагы жайыттары зыянкеч чегирткелерден арылды. Эске сала кетсек, ушундай эле апаат чегирткелер Кадамжай, Лейлек районунда да атайын техникалардын жардамы менен жок кылынган болчу. Баягы талааны изилдеп чыкканда, мына ишти уюштурганда, самолетторго картадан көрсөтүп берип, местностьты көрсөтүп бергенде айыл өкмөттөрүнүн жардамы өтө чоң болду. Ошондуктан быйылкы сезонду биз жакшы ийгиликтер менен аяктадык деп. Баткен областында 8 000 гектардан ашык аянтты чегирткелер басып, дыйкандарга өзгөчө түйшүк жараткан. Алардын ичинде 3 000 гектардан ашыгы мына өзүңүздөр көрүп тургандай тоо кыркалары. Ал эми тоо кыркаларында атайын техникалар бара албагандыктан момундай ыңгайлуу самолеттордун жардамы менен чегирткелерди жок кылышты. Адылбек Акматов, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Самаркандеги айыл аймагы. Кызыл Жарымай коомунун Ош облусундагы өкүлчүлүгү 14-июнь донорлор күнүнө карата өмүрдү бирге сактайбыз акциясын башташты. Көчмөн кан берүүчү пунктка бардык калуучулар чакырылган. Медициналык кызматкерлердин чакыруусун кабыл алгандар тууралуу кийинки сюжет. Оштук милиция кызматкерлери донорлордун тизмесин толуктап жатышты. Биринчи жолу кан берип жаткандар да бар. Донорлор арасында канын бекер бергендер да жок эмес. Буга милициянын подполковниги Ашырбек Акуновду мисал келтирүүгө болот. Биринчи жолу 11 жыл мурда атасына кан берген. Эми башкалар үчүн да сооп иш кылууну туура көрүп турат. Кимдир бирөөгө менин каным керек болсо керек. Мен бесплатный, безвозмездный деп коет. Ошо ар квартал сайын то, что положено, нерсесин берип турабыз.
Погончон адамдар төрт тарабы төп келишкен донорлор эсептелинет. Анткени алар туура жашоо образын карманышып, бат-баттан медициналык кароодон өтүп турушат. Биринчи жолу массалык түрдө кан берип жаткан тартип сакчылары бул самалыкты салтка айлантсакпы дешүүдө. Биз өзү чогулушта колдон келсе, биздин каныбыз менен ооруп жаткан бир өзүбүздүн кыргыздын инсанына жардам тийип, ушунун ден соолугуна бир пайдасы болот болсо, 200 грамм каныбызды аябастан ушуну тапшырайлы деп бүгүн мына келдик. Бүткүл дүйнөлүк ден соолук уюмунун стандарты боюнча 1000 адамга 40 донор болушу керек. А биздин өлкөдө болгону 5 гана туура келет. Өз каалоосу менен акысыз кан берүүнү күчөтүү үчүн Кызыл Жарым ай коомунун Оштогу өкүлчүлүгү ар кандай акцияларды уюштуруп жатышат. Проводя вот эти сессии, мындай акцияларды өткөрүү менен бирге биз кан берүү коопсуз экендигин көрсөтөлү дегенбиз. Тескерисинче организмге пайда алып келет. Себеби адам кан берген учурда организм бир катар жаңыланып калат, жашарат. Донорлор күнүнө карата биз 4 акция өткөрдүк. Кан бурбурунда алынган кандын курамындагы ВИЧ-инфекция, Б жана С гепатит, бруцеллез ооруларын козгоочу вирустар жок экендигин текшерилет. Кан жетишпестигинен жабыркап келген кан борбору үчүн бул орду толгус жардам. Союздун алдында плановый экономика болчу, ошону менен плановый түрдө кан жанан донорлору камсыздалат болчу. Бул ишканаларга, окуу жайларга плановый порядке мына алайда деп бөлүнөт болчу. Бирок азыр андай плановый порядке даярданбайт. Бүгүнкү күндө донорлордун 95% канга муктаж болгон оорулуулардын жакындары, 102 гана пайызы сооп издеген, башкаларга өмүр тартуулагысы келгендер. Актилек Гүлжигит кызы Гүлбара Кенжеева, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук, 1-канал, Ош. Сөз кезеги Бишкек, сиздерде Лунара. Рахмат, биз болсо программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путинди Россиянын күнү менен куттуктады. Анда достук мамиледеги Россиянын элин жана сизди мамлекеттик майрам Россиянын күнү менен чын дилимден куттуктайм. Орусиянын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алуу менен мамлекет өнүгүүгө жаңы багыт алды. Бул жагдай кыргыз-россиялык эки тараптуу мамилелерди өз ара пайдалуу өнүктүрүүгө жагымдуу таасир тийгизди. Бүгүнкү күндө бул майрам патриоттук белгиге ээ болуп, Россия элинин улуттук биримдигинин символуна айланууда. Ушул жаркын майрам күнү алдыда койгон максаттарга жетүүдө иликтерди, ал эми Россиянын жалпы элине бакыт таалай, бакубат жашоо жана гүлдөп өнүгүү каалайм деп айтылат. Кыргызстандын Евразиялык биримдикке кириши менен чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүлөт. Мындай пикирин ишкерлер кеңешинин мүчөлөрү билдиришти. Бирок алар муну менен катар өлкө бийлигинин көмөктөшүүсү зарыл дешет. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев өкмөт инвесторлор үчүн мындай жагымдуу жагдайды түзүп берүүгө бардык күч-аракеттерин жумшарын белгилейт. Бүгүнкү күнү өлкө аймагындагы ишкерлер Кыргызстандын Евразиялык биримдигине мүчө болуп киргендигине чоң үмүттөрүн артып отурушат. Ош шаардык ишкерлердин өкүлү Абдывахап Нурбаевдин айтымында, чет элдик инвесторлор Евразиялык биримдикке кирүү менен Кыргызстанда өндүрүш жайларын ачууга кызыктар болушат. Себеби аларга биримдикке кирген мамлекеттердин көп миллиондуу базары кулаш жаят. Жакында Япониянын экономика министрлиги отчет жазды да, ошондо Кыргызстанды Орта Азия мамлекеттеринен эркин экономикасы эркин мамлекет ичинде барып, акча жумшап, ошол жерден таза акча чыгарып келсең болот деп жыйынтык чыгарыпты да. Бул деген бизге уже ошол ишкерлер, инвесторлор кызыгып атат. Ушуну биз колдонушубуз керек. Ал эми ишкерлер фондунун төрагасы Чыңгыз Макешевдин баамында алгач агрардык тармакты өнүктүрүү зарыл. Ошондо гана жаш ишкерлер өз ишин өрчүтүүгө кызыктар болот дейт ал. Кыргызстан транзиттин өлкө болуп калганда, Кытайдан товар алып келип Россияга кеткен ошол шарттар азыр өзгөрүлөт. Ошондуктан азыр ошол жакта чыгарылган продукцияны заводдорун Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанда тигип, Кыргызстанда жасап, Made in Кыргызстан деген лейбл менен ошол өлкөлөргө сатуу шарттары сакталат да. Ошондуктан Кыргызстанда өндүрүш тармагы өнүгөт деп ишенем. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев өкмөт акыркы убактарда жаш ишкерлердин бутуна туруп кетүүсүнө бардык шарттар түзүлүп жаткандыгын айтат. Мисалга алсак, ар кандай текшерүүлөрдүн кыскартылышы, салык системасынын лоялдуулугу жана фермерлерде лизинг программалары аркылуу техникалар менен камсыз кылуу. Биз бүгүнкү күндө Россиялык Кыргызстан фондунан $1 миллиард жакын проекттер келип чыгып атат, ага жардам беребиз, акчалар бөлүнүп атат, бөлүнүш керек. Андан сырткары биз ар кандай булактардан, Евразиялык коомчулуктан, Европадан дагы, башкалардан дагы биз лизинг системасын өнүктүрүп атабыз. Буга да жардам берип атабыз. Банкта биз 5 миллиард сомдон ашык жеңилдетилген кредит берип атабыз айыл чарбасына. Ушулардын баардыгын комплекстара келгенде биздин бир гана максатыбыз биз Кыргызстандын экспорттук потенциалын чоңойтуп, жаңы жумуш орундарын түзүп, жаңы рынокту ачуу.
Ал эми паракорчулук менен күрөшүүдө мамлекет инвесторлордун кызыкчылыгын колдоого алуучу бардык аракеттерди көрө берет. Мерим Сырдыбаева, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1 канал. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Дастанбек Бердиев дүйнө салды. Ал 1950 жылы 15 январда Лейлек районуна караштуу Баул айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Бердиев 1978 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин жана 1989 жылы Ташкенттеги жогорку партиялык мектепти бүтүргөн. Колундуу колхозунда зоотехник болуп иштөө менен эмгек жолун баштаган. Советтик Тажикстан совхозунун парткомунун катчысы болуу менен бир катар мамлекеттик кызматтарды да жетектеген. Өзүнүн өтөлгөлүү өмүрүндө жасаган ат көтөргүз иштеринин акыбети кайтып, Дастанбек Бердиев даңк, Манас эпосуна 1000 жыл медалы сыяктуу бир нече сыйлыктарга татыган. Кыргыз элинин улуу уулу Исхак Разаковдун сөөгүн Москва шаарынан өз мекенине алып келүүдө негизги уюштуруучулардын бири болгон. Эл үчүн эбегесиз эмгек сиңирген идиректүү, изги дилдүү инсан Дастанбек Бердиевдин жаркын элеси аны билген жана сыйлаган адамдардын жүрөк тилинде төөлүккө жашай берет. Коомдук ишмер менен коштошуу зыйнаты Исфанада өтүп, ал эми сөөгү өзүнүн Баул айылында бүгүн жерге берилди. Кыргыз эл акыны бир нече жыйнактардын автору Анатай Өмүрканов 70 жашта. Анын юбилейине арналган иш-чаралар жер-жерлерде белгиленүүдө. Бүгүн Улуттук китепкана акындын чыгармачылыгына арналган кече жана сүрөт көргөзмө уюштурду. Анатай Өмүркановдун чыгармачылыгына Жаркын Желдеңбаева токтолот. Абадан жут, каалаганча канганча, аялды сүй, акыл эстен танганча, көлдөн көккө бир секирип өзүңдү көрүп жыргап кайра чумуп куюп балыктар. Ташыркадым бирок чарчай элекмин, чарчоо билбес чабытыма себеп миң. Бул ырсаптар Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановго таандык. Анын өзгөчө сүйүү ырлары элдин жүрөгүнөн орун таап, поэзиянын жаңы багытка жетеле бара жаткан кемеңгер акын экенин кесиптештери белгилейт. Эгерде биз кыргыз поэзиясында бир төрт сүйүү темасында жаңы ойлорду айта алган 4-5 акын бар деп эсептесек, ошонун туу чокусусу Анатай Өмүрканов болуп эсептелет. Кечеде Анатай Өмүрканов ырларды таамай жаза билген. Мекенге, ата-энеге, достукка жана махабатка болгон көз карашы поэзиянын элегинен өтүп, окурмандарга тартууланып турары айтылды. Анын көптөгөн оонду ырлары да эл ичиндерди алып келет. Анатай Өмүрканов мөлтүр сезим, чабалекей, алтын өзөн, күндөгү так, жан кисе, жалгыздык сыяктуу ырлар жыйнагынын жана котормолордун автору. Данышман бабабыз Жусуп Баласагын айтканда, баягы малга дүйнөгө жардылык бул уят эмес, баягы рухий жардылык адам баласын бир басыш ордуга айлантар деп. Мына ошол рухий жардылыктан сактап турган акындардын бири да Анатай агабыз. Адам баласында маданият маселеси биринчи болуусу зарыл. Руханий байлыктын жок калуусу бул чоң трагедия экенин белгилеген Анатай Өмүрканов жаштарды китеп окууга чакырып өттү. Бир үйдө 2 машина болушу мүмкүн, 3 машинеси барлар да бар азыр. Бирок 3 китеби жок. Бир китеби да жок. Китепти жек көрүп, китепти жээрип, адам өзүн өзү жоготуп атат да. Ошон үчүн окурмандарга каалар элем. Колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо, күн сайын китеп окуганга машыгыш керек. Акындын 70 жылдыгына арналган 2 томдук Анатай аттуу көлөмдүү чыгармалар жыйнагы мамлекет тарабынан даярдалууда. Ал жакынкы күндөрү чыгат. Жаркын Желдеңбаева, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал. 16 июнда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо айланпасынын алкагында Кыргызстандын курама командасы австралиялыктар менен күч сынашат. Тандоо турун татыктуу өткөрүү үчүн стадиондо даярдык иштери жүрүүдө. Ички иштер башкармалыгы тарабынан коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында иштер аткарылууда. Ага 3000ге жакын милиция тартылган. Ошондой эле жол коопсуздугу көзөмөлгө алынат. 16 июнда иш-чарага байланыштуу Чүй проспектиси, Тоголок Молдо, Фрунзе, Панфилов, Исанов көчөлөрүндө унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Тайпалык оюндардан жогорку упайда алган курама 2018 жылы өтө турган Орусиядагы дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алмакчы. Бүгүндөн тарта Коомдук 1 канал Азербайжандын Баку шаарында бүгүн башталган Европа оюндарын түз алып көрсөтө баштайт. Оюндардын расмий ачылышын Ала Тоо маалымат программасынан кийин биздин каналдан көрө аласыздар. Бишкек шаарында бүткүл дүйнөлүк жайкы ширин азыктардын күнүнө карата балмуздак фестиваль болуп өттү. Сейил бакта шаңдуу концерт уюштурулуп, анын алкагында менин шайыр жайым сүрөт сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Шаардын кичинекей тургундары да кандай кызыктарга күбө болушту, кийинки материалда.
Иш күн экенине карабай, Сейилбакта эс алуучулардын саны өтө көп. Алардын көбү ата-энелер жана büyüктөр Атайын Балмуздак фестивалын көрүү үчүн келишкен. Иш чараны Шоу Тайм компаниясы уюштуруп, ага жергиликтүү ширин азыктарын чыгарган белгилүү компаниялар катышты. Аттракциондор, курчактар, цирк артисттери, бийчилер жана эстрада ырчылары кызыктуу номерлерди тартуулап, балдар үчүн эстен кеткис жайкы эс алуу болду. Эскерте кетсек, Шинлайн компаниясы 15 майдан 5 июнга чейин «Менин шайыр жайым» деген аталышта өспүрүмдөр арасында сүрөт конкурсун жарыялаган. Ага Кыргызстан боюнча 250 жеткинчи катышып, жыйынтыгында 10 бала жеңүүчү деп табылды. Фестивалдын жүрүшүндө жеңүүчүлөргө велосипедтер белекке берилди. Борборго келе албай калган бөбөктөргө Шинлайн компаниясы белектерди жеткирип берүүнү убада кылды. Ушундай сынак өткөргөн Шинлайн компаниясына ыраазычылык билдирем. Мен утамго деп ойлогон эмесмин, бирок жакшы белекке ээ болдум. Я участвовала в конкурсе Шинлайн по названием. Мен Шинлайн компаниясынын «Менин шайыр жайым» аттуу конкурсунун жеңүүчүсү болдум. Мага Шинлайн компаниясы баалуу белек тапшырды. Рахмат айтам. Шинлайн компаниясы конокторду дагы таң калтырды. Компания шоколад жана үзүлгөн жемиштер менен кооздолгон Кыргызстандагы эң чоң балмуздак тортун даярдашкан. Торт салтанаттуу түрдө кезилип, бардык эс алуучулар таттуудан ооз тийишти. Я думаю, таких тортов будет еще больше, и они будут еще больше. Мероприятие проходит очень интересно. Иш-чара аябай кызыктуу өттү. Балдар абдан бактылуу, кубанычтуу күн өткөрүштү. Менин оюмча баары жакшы маанай менен кетишти. Анткени мындай акциялар мүмкүнчүлүктөр боло бербейт. Балдар сынактарга катышып, баалуу белектерге ээ болушту. Майрам жаркын маанайда өттү. Белгилүү Вегас, Статус Kids бий топтору бийлешти. КВН тайпалары тамашалары менен меймандардын боорун изишти. Уюштуруучулар мындай майрамдарды жыл сайын өткөрүп турууну ниет кылышат. Жайкы аптапта Балмуздак фестивалы шаардыктарга абдан жагымдуу маанай тартуулады. Ошо менен программабыз соңуна чыкты. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта болуңуздар. Амандыкта көрүшөлү.